Hazır biz sizler менен birgelikte интервью берип эле тоо бермек белек. Иштей беребиз да деген байкеге келдик. Кыжыр бат эле келип, колдон кешчилик армандык. Бизге деле антип келип тургандар бир чет жакшы экен, бир аз заряд алып. Эмне интервью берип отура бермек беле, мен иштейм деп кайра кетирип салабы деп ойлодук эле. Oldu bitirdik herhalde. Oldu bitirdik. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз сиздер менен биргеликте интервью берип эле тоо бермек белек. Иштей беребиз да деген байкеге келдик. Ошол байкеден убактысын сурап, жакшылап бир интервью алып турайлык. Салам. Кандайсыз байке, сизге келип калдык эми. Интервью сурап келип калдык. Уже тажаттыңар. Беребиз интервью. Бирек сурообуз бар эле да. Ошо окуя боюнча. Кече күнү YouTube каналга чыкты, Facebook'tarга чыкты, TikTok'торго чыкты. Сиз тууралуу видеочу. Анан мындай караганда журналистке аябай эле мындай ороо жооп берип койгон жоксузбу? Кандай болуп калды? Оройда жооп берип алсам кечирим сурайм биринчиден. Ошо бек байкеден элден кечирим сурайм, катуу жооп берип койсом. Бирок баягы жай келип, жай сураса баары эле жай болмок деп ойлойм мен дагычы. Ошо тим более иш үчүн азыр тим более орозо элдин баары. Анан кыжыр бат эле келип, бирок колдон кешчилик армандык. Мен деле катуу сүрүп алсам кечирим сурайм. Бирок ошо жай сураган кишилерге жай жооп берип эле, мен катуу сураган, ушул видеодон кийин катуу сураган кишиге деле жай жооп бериш керек экен ойлонуп калдым да. Негизи мүнөзүңүз кандай? Жакшы. Мүнөз негизи жакшы эле. Мүнөз жакшы эле, мындай бейбаштык деле жок. Жанагы видеодогу комментарийлерди окусак, ар кандай сөздөрдү айтып атышат да. Сиз тууралуу орой мамиле кылды, сенсирейт сүйлөп атат, анан мындай жакшыраак сүйлөп койсо болбойт беле деп. Ошо мен деле көрүп өзүм деле өкүнүп калдым. Бирок ошо иш жүзүндө биякта биз да кыйналып атабыз, күн түн жүрөбүз ушул жердечи. Анан бизге да мындай көп нерсе катып тийип калат кээде. Биз да түшүнүп атабыз, эл да кыйналып кетти. Ошол эле учурда бул жерде чоң жумуш экен, чоң объемдуу жумуштарда ушундай болуп турат экен да эмичи. Бизге деле антип келип тургандар бир чет жакшы экен, бир аз заряд алдык. Биз дагы бир аз мурдакыдан да катуураак иштей баштадык. Буга чейин деле жакшы иштеп атканбыз. Баардык технологияларын карап, кээ бир жерде ошо элге жакшы маалымат жеткирип коюш үчүн кээде туруп калат техника, иштеп атып эле баягы проектте жок инженердик сеттер чыгып калат да. Анан кийин аны кимдики экенин табыш керек болот, иштейби, иштебейби. Анан биз баягы проекттен келатып бир аз отклонение кылыш үчүн проекттер эшикине согласовать этип баш керек. Бунун баары эле мындай бир аз 1 саат туруп калат, 2 саат туруп, кээ бир моментте 2 күн, 3 күн туруп калган жерлер болот да. Анан ошондой баягы элдер иштебей турат деп эле ойлоп калат да. Бизге деле бул кызыкчылык жок да, балдарды жөн эле иш туруп кайра кеткен. Бизге деле баларга айлыкты төлөп аткан болобуз да. Канчалык балдар чыккан сайын бир объемду бүтүрүп, эртерээк нары чыгып кете берген бизге дагы ыңгайлуу да. Жана дүкөн, магазин иштеткен эже айтты го. Эртең менен келсек деле кеч келет деп. Ал эженин айтканы кандай эми? Эми кээде болуп калат, бирок көбүнчө биз өзүбүз контролдоп турабыз. Балдар эми жумушта саат 8-де келишет. 8-де келип, эрте келгенде уже 8-де бул жерде болуп калат. Техника келип, анан артынан турбаны күтүп калат, же бирдекени күтүп калат. Ошентип 8:30-9-дарда уже иш кызып калат да. Биз деле актан айтпайбыз, 8-де түмөлү уже монтип баштап калат. 8-де балдар келип, техника ошол жерге токтоп, материал келип, антип уже 9-да бирок жумуш кызуу иштеп калат. Анан бу жерде эжелерибиз бул жерде көп иштеген, бул жерде көп ишканалар бар. Ушул ишканалардын баарын эле биз доступ бердик негизи. Таза жолду жаап алган жокпуз. Траншеябыздын тиягынан жол ачып, биягынан жол ачып, булардын содасы мурдакы караганда азайып калган чыгар эми. Бирок ошончо да содасы туруп калган жок да. Бул жакта ошо эжелер баш болуп деле ушул жерде иштеген байкелерге рахмат, балдарга бир тамак уюштуруп да 2-3 жол ошентип беришти өздөрү дагычы. Ушул эжени деле по-моему ошол жерден көргөндөй болгом да. Анан кече ошо ачуусу келип кетти, эмне болду эже дагы ошентип айтып койдур.
содасы бир аз азайып калдыбы эмне болду, айла жок биз эми. Ушул жерден проект ушул жерден чийилип ушул жерден болуп калыптыр, айла жок. Биз тандап келип өзүм билип казып аткан жокмун да бул жерде. Ошо проектте ушул жер көрсөтүлгөн. Ушун өзүбүздүн графигибиз менен кетип баратабыз да бул жердечи. Жана биздин агабыз журналист Улукбек Карыбек анчалык эмне ачуусуна тийдиңиздер? Мындай айткан суроолоруна бардыгына эле жооп берип атпарбы? Ооба. Мен Улукбекти мурда деле тааныч элем, мындай сыртынан марбаты да ушундай айткандардын баарын эле шарт кылып эле көргөзүп берип койсоңор болбойт беле дейм. көргөзүп бергенди өз деле көрүп аттым. Билбейм, эми видеолорунан карап көрүш керек экен. Мен ал сураган нерсесине кандай жооп бергенин жакшылап бир карап көрөйүн, бирок жооп берип эле жаткандай болдум да. Башында жайлы видеолорду көрсөм, башында жайлы сүйлөшүп баштаптыр. Аягына карасам, адам алда кыйтырып, мен да кыйтырып ушундай болуп кетти. Бир ашып кетсе бир 50 секундтук эле нерседе болуп кетти да бул нерсечи. Мен көп деле андай урушуп кетейин, Улукбекти мурда жаман көрүп, эмем жок. Ал наоборот бизге караганда ал элге кызмат кылып жүргөн, көп нерселерди жанагы чагылдырып жүргөн. Биз аны өзүбүз подписчигибиз, анын мындай эмебиз жок. Жок, азыр деле таарынычым жок. Азыр деле келип ушинтип интервью алам десе берем. Кайра эле беребиз. Берем, только урушпай эле коелу да. Бул аткарылып аткан жумуштарыңыз тууралуу айта кетсеңиз, азыр канча пайыз аткарылып калды? Срок кайсы күнгө чейин болчу, анан качан бүтүп көрөсүңөр ушул жумуштарды? Именно негизи биздин проект боюнча биз 2023 октябрда бүтүрүшүбүз керек. Полный башынан аягына чейинчи. Бул отрезок боюнча мен Московскийге чейин 20 апрелге чейин бүтүшүм керек да. Ушул жерди асфальттап бүтөт? Жок, асфальтты бир аз кийин болот. Бир аз майларда болот да асфальт. Биз азыр ачып ушул боюнча тегиздеп, жолду жууп ачып турабыз. Артынан трамбовка иштери жүрөт, бирок жол жабылбайт анда. Ачык болот, эки жагынан машиналар жүрө берет. Биз мындан кийин Московский көчөсүнө чыгабыз да. Биз азыр Московский көчөсүндө эле жана кеч айтып баштык, как раз жана техниканы көп койбойбу, балдарды көп койбойдучу. Бизде азыр техника терде запаста турат. Мен азыр дальше негизи мындай эле да планда. Биз 2 бригада, 3 бригада казып, монтаж иштерин кылып кете берет. Арттан 2 бригада көмүп келе берет да. Биз ошентип эле Московскийди жапсак, тыгын будан да көп болуп калса деп болуп, азыр 2 бригадабыз казып, именно казып монтаждаган бригадабыз уже 10 күн болду. 10 күндөн ашып кетти. Ушул жерде турабыз. Анткени биз могу темир жолдон Московскийге чейинки убакытты бүтүп койдук, көмүп койдук. Бу жерде уже элдер жүрүп атат. Биякта болсо темир жолдон Лефтастойго чейин бүтүрдүк. Бизде бир кармаган маселе ушу темир жол болуп калды да. Жана поездду токтотуш керек, анан токтотпош керек деген маселе ушундан чыгып атты. Бул темир жол деген ошо машинада эмес экен да, токтосоң токтоп бүттүк. Бул деген темир жол менен бар согласовать этип токтотуп алып иштеп жок, бул данный моментте биз бул темир жолду демонтаж кылып алып ошол учурда анан кайра салып ортого футлярды коюп 2 күндөй темир жол токтоттук. Андан кийин темирлерине чейин алып кайра темирлерди демонтаж кылып алып, кайра монтаж кылып коюп, футлярды коюп, көмүп, трамбовка кылып биякта бүтүрдүк да. Анан кийин футлярды коюп алгандан кийин бүгүн футлярдын ичине трубаны сойлотуп киргиздик бияка. Бул бүт. Эми бул жерде камера куябыз. Камера койгондо бир 3-4 күндө кармайт. Алда кургаш керек, арматурасы токулуш керек. Мына балдар аз деле иштеп атат. Азыр коз ачарга жакын кетчү. Анан кийин могу кабелдер да турбайбы? Бул кабелдер да ушундай чыгып калды. Бул да бизге мешайт этет да, эртең Север электронун балдары келет. Аларга кат түрүндө кайрылып эметкенбиз, булар бурнас кылып жылдырат да. Жумуш учурундагы пландан тышкаркы тоскоолдуктар экен да бул. Ошондой. Бирок биз негизи 20 апрелге чейин жолду ачам деп 20 апрелде ачпакпыз негизи, ошого чейин бүтүшү керек. Уже бүгүн канча 28 бир могул куюп бүткөнгө бир 5 күн кетет. 5 күндүн ичинде бул жол ачылып, ана Московский жак Фочкага чейин жабылат да. Бул жерде уже машиналар толук кандуу жүрө берет. Анан асфальттарды болсо биз Московский Фочкага чейин жабып алгандан кийин, аякты көмүп бүткөндөн кийин уже аякты да ачып коюп, тыгын жок болуш үчүн анан бияктан участок менен жаап асфальт берип келе беребиз. Ошол эми мунун баары шаар тургундар үчүн деп коебуз. Жо негизи эле ошо шаар тургундары үчүн бул бир баягы бир этажканын эле бир эле фирманын, бир строительный фирманын эле заказы эмес бул. Бул шаар мэрия болсо эл шаар тургундарыныкы да. Ошолордун заказы да, ошону аткарып атабыз. Бул баягы
бир строительный фирма, бир эле же бир кафеник болсо да мындай жаман көрсө болот эле да. Анан бул жерде элдик болуп атат, шаар тургундарыныкы чоң жумуш, мындай жумуш көптөн бери мындай чоң объемдо жумуш боло элек болчу экен. Эми болгон ошо болгонуна жараша, объем чоң болгонуна жараша тыгындар да чоң болуп калды. Негизи эле өзүңөр билесиздер, Некрасова, Фучка дегендер биз жок эле негизи тыгын бар болчу өзүнүнчү. Биз кошуп аябай болуп кетти да. Бул жерден өтүп аткан айдоочулар биз да аларды туура түшүнөбүз. Ошо тыгында туруп калып атышат, жетишпей калып атат барып аткан жерлерине. Бирок ошо жумуштарын бир аз пландап алып чыгышса бир аз. Анан биякта иштеп аткан балдар деле ошо шаар тургундары бар элечи. Ушул айдоочулар деле шаар тургундар. Ошол жерде бири-бирибизди түшүнүп, бул балдарга дагы кээ бирлер сөгүп өтүп кетип атат, кээ бирлер мактап өтүп атат. Ар кандай өтүп аткандан кийин балдар баягы иш кылып атса, анан үстүнөн дагы ар ким кыйкыр өтөт, сөгүп өтөт. Ошолор да бир аз негатив болуп, балдардын мындай настроениясы түшүп калат. Элге кайрыларын бир балдарга дагы унчукпай мындай түшүнүп атабыз биз да аларды ошо кечигип атат бара турган жерлеринен, тыгылып атат. Бирок ошо балдардан, рабочий балдарга көп эметпей эле коюшса, кээ бир жерлерден жана постко коебуз атайын кирбесин депчи. Башка машиналар кирбесин деп посттогу балдарды келип алып, ошо знактар турса, знак бала менен кошуп, тиги постто турган баланы 2-3 бала мындай чыга коюп, машинасы менен кирип, биякта жок траншея казылып турат десең, ошо траншеяга чейин машинасын тыгып келип, анан кетет арткача. Анан уже ар бир водитель менен, ар бир киши менен балдар дагы жай айтышып, кыйкырышып атып, уже бир аз кечке чейин балдардын бир аз болсо энергиясы кетип калат да ошогочу. Ошо шаар тургундар ушул жана жол жабык деген знактар турган жерлерге, ушундай стройка болуп аткан траншеяларга жакын кирбей койсо, ошо өздөрүнүн коопсуздугу үчүн, ишер иштеп аткандан коопсуздугу үчүн дагы бир аз жакшы болор эле да. Бул иштин баардыгы ошо баарыбыз эле шаардыктар үчүн ушул иш Кудай буйруса бүтөт, баарыбызга эле керектүү болот. Ушул баарыбыз эле колдонобуз ушул коллектордучу. Баарыбыз жана септикте тургандар, кошула албай тургандар, проблемный райондор, ошонун баары ушул септикке кошулуп, экологияга дагы жардам этет да. Ошо. Сиздин аты жөнүңүздү да сурабай калдым. Аты жөнүңүз ким? Аты жөнүм Маратул Адилет, Осо Профит Экспресс компаниясынын ушул долбоор боюнча жетекчиси болом. Адилет мырза, анда интервью бергениңизге чоң рахмат сиздин. Ушундай сизди видеодон көрүп, жанагы курсоттарыңызды көрүп, бизге интервью берет бекенби же бербейт бекенби, же барсак эмне интервью берип отура бермек белем, мен иштейм деп кайра кетирип салабы деп ойлодук элек. Улук байке деле ушундай эле келип калды. Балдар айтып калды, бирөө келип эле тартып атат дегенден мен өзүм башка иштер менен кетип барат элем. Айланып келип эле токтоп эле калсам, улук байке туруп турганын түшүп эле жайлы башталып калды ушундай баш, анан кийин аягы. Болду деп бүтүрдүңөр аны. Болду деп бүтүрдүк. Эмоцияга бир аз алдырып койдук окшойт. Анда болду, биз да интервьюбузду соңуна чыгаралы. Чоң рахмат сизге. Хорошо.